Бирөөлөр жүрөгүн түрмө кылып алган, адамдарды сактап алган ичине. Паланчадан өчө алам, паланчаны өтүрүп кетем, паланчаны мындай кылам деп жүрөгүн түрмө кылып алган. Эч качан жүрөк түрмө кылбашыбыз керек, кенен коюшубуз керек жан дүйнөбүздү. Билесизби, шариятыбызда, динибизде досуңа жакшылык кааласаң, бул эң даражаңы бийик адамдардын катарындасың. Эгерде сен душманыңа жакшылык кааласаң, сен эң жакшы адамдардын бирисиң. Билесизби, душмандарды кантип кечиребиз биз? Биз актайбыз аларды. Дуада чогуу дуа кылабыз. Аллахым ак жолдо көрсөтүп, ак жолдо жүрүүнү насип эт. Мен жетпеген ийгиликтерди ушул душманыма бер деп дуа кылышыңыз керек. Ошол учурда даражаңыз бийик болот. Ошол учурда сиз өзүңүз билбеген абалда көтөрүлөсүз. Кушту кое берсеңиз, сиз өзүңүз куткарылган болосуз, сакталган болосуз. Эркиндикке өзүңүз чыккан болосуз, пырылдап учкан болосуз. Ошондой экен, ар дайым некен кечиримдүү болушубуз керек. Душманыбызга жакшылык кылышыбыз керек. Ошол учурда эң аалы адамдардын бири болобуз мекендешим. Кечиргенди билейли, кечиргенди ар дайым тобуга шашайлы. Тамам?